23 март Кыргызстандын башкы символу болгон желек күнү. Жүрөгү мекендеп соккон ар бир жаранды мекенчил духун чагылдырып турган байрак бүгүн 22 жашка толду. Туу өлкөнүн башкы атрибуту, ага сый урмат көрсөтүү башкы милдет болгондуктан бул күндүн урматына карата республиканын 7 дубанында майрамдык салтанат уюштурулуп, ал бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөрүлдү. Бул майрамга улай эле Кыргыздын ак калпак күнү да майрамдалып, мамлекеттин эркиндигин даңазалаган кызыл туу ак калпак кийген эр жигиттердин колунда желбиреп турду. Биз үчүн абдан көңүлдүү эле болду бүгүн, жакшы эле. Өзүбүздүн патриоттук сезим аябай чоң ойгонду. Салтанатты уюштурууну Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги колго алган. Ага жогорку окуу жайдын кесиптик лицейдин студенттери катышты. Буюрса мынакей 4-жыл өткөрүлүп атат. Салтка айланып бара жатат. Келечекте салтка айланат деген үмүттөбүз. Максаты Кыргыз мамлекетинде жашап аткан бүт элдердин бир желектин алдында, бир байрактын алдында бир иминдикке чакыруу, ынтымакка чакыруу. Жана ошондой эле ар дайым күчтүү мамлекет. Ошто быйыл мамлекеттин башчысы президентибиз мамлекеттүүлүк жылы деп жарыялана байланыштуу. Ошол мамлекетти күчөтүү, түптөө жана ошондой эле келечекте ынтымактуу мамлекет түзүү. Анан Ала тоонун чокусунда болгон аппак карлуу ак калпагыбызды даңазалоо, кылымдарды карыткан Кыргыз менен кошо келген. Жана жаштарды тарбиялоо. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик желеги 1992 жылдын 3 мартында жогорку кеңеш тарабынан бекитилип, 5 март күнү өкмөт үйүнүн алдында желбиреген. Байрактын кызыл түсү эркиндикти жана кайраттуулукту чагылдырса, өз нурларына бөлөп жаткан алтын түстөгү күн тынчтыкты жана байлыкты, ал эми түндүк болсо ата бабалардын үйүн, ааламды туюндурат. Жаштардын мекенчилдикке үндөө иш-чарасы Кыргыз эстрадасынын ырчыларынын концерттик программасы менен коштолду. Кыргызстан долордун мегени, мунун сулары толгойлор кендери. Зор тарыхый, көркөм эстетикалык мааниге ээ байрак муундардын байланышын бириктире алган, мекенди таанытууда чет өлкөдө да желбирей алчу күчкө ээ болгон улуттун сыймыгы. Ал эми анын кадыр баркын билип, ыйык тутуу биздин милдет.